Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Жапарович. Силерге кайрылуу жасаганыбыздын себеби биз нарын жеринен кайрылуу жасап жатабыз. Биз 2018 жылы Арскийди ассоциациясы деп бизди Кенже, Зарифа, Рустам, Албан Атарбекович дегендер келип бизден сиздерди жакырчылыктан чыгарабыз деген мааниде бизден акча чогултуп алган. Биз Кыргызстан боюнча биздин угушубузга караганда 7 областтын баарынан чогултуптур. Буларчы ошо элдин баарын алдап, эч кандай андан бери мана берип атабыз, мына келип атабыз, анан кол коюп атат, анан инвестиция менен сүйлөшүп атабыз деп бизди ушул жакка чейин алдап келди. Биздин угушубузга караганда сиздерге кайрылып, жогору жакка кайрылгандардын акчаларын берип коюптур. Бизге болсо эчтеке жок. Мына биз болсо ушунча нарындан элдер чогулуп, бизде эле нарында эле 200ге жакын киши бар. Ошолордун баары азыр келе албай калды тилекке каршы. Биз ошолордун атынан да кайрылып чыгып атабыз. Бизге жардам кылыңыздар. Ушундай элди алдагандар көбөйдү. Элдин үстүнөн жашап, элдин акчасы менен жашагандар аябагандай көбөйдү. Биз ошол кезден бери 18 жылдан бери күтүп гана үстүндө болуп турабыз. Улам эле биз сиздерге кайрылалы десек, мына келип атат, ана келип атат деп бизди токтотуп атты. Буттоосуулар көп болуп атты, даже коркутуулар болуп атты. Албай каласың, анан антебиз, анан мынтебиз дегендер болуп атты. Ушуларга бизге чара көрүп бериңиздер, биз сиздерден суранабыз. Мына ушундай токтогулдуктар болсо, ушинтип кайрылып атып акча тыйынын алышыптыр. Биздин өзүбүздүн тапкан эмгегибизди эле кайрып бериңиздер. Биз алардын жанагындай $50,000 анунусуна разыбыз. Биз өзүбүздүн эле берген, мына мояктан 20 000, мен мисалы үчүн 20 000 сом акча бергем. Мен 30 000 бергем. Мен берген. Мен ушулардын баарын чогултуп алып, мен ГОВДга кайрылсам, ГОВД мени УВДга жиберди. УВДга барсам, ал кайра прокуратурага жиберди. Прокуратурага барып сотко барсам, адвокат деген силердин бул кенедей акча бар деген эчтеке болбойт. Анан ары сүйрөп, бери сүйрөп атып эле жолуңарга кетет, анан адвокаттар карабайт деп бизди такыр эч жерден кабыл албай атышат. Ана биз каяка кайрыларыбызды билбей сиздерге кайрылып отурган убагыбыз азыр. Ушунчалык бизден кийин да канча дабайлаган адамдарды алдап тургуларчы. Ошон үчүн буларга бөгөт коюп, бизге бир чара колдонуп бериңиздерди сиздерден чоң суранабыз, нарын элинин атынан айрабандай суранабыз. Нарын эле эмес, 7 дубардан чогултуп кетишкен булар. Жардам берип коюңуздарды суранабыз биз. Жардам бер. Бизге мондай соглашениеде берген, проектиси дагы бар деп ошондой жазып берген. Анан биз баягы карапайым калып болгон үчүн биз дагы эч нерсесин карабай буларга ишениптирбиз да, аябагандай ишениптирбиз. Биз ошол акчаларды бизге кайрып берсин, биздин эмгегибиз ал акча деген. Бунун айынан канчалаган киши өтүп кетти, канчалаган кишилер үй бүлөлөрү ажырашты бунун айнанчы. Ошо көптөгөн сумма акчаларды коюп канча киши ажырашып, канча киши уже үй бүлөсү жок жүрүшөт. Канча киши оорукчан болуп калды мунун айсагыначы. Өлгөндөрү дагы толтурабардын айына. Ошо биз Сиздерден көптөн көп суранабыз, ошо бизге акчабызды алып бериңиздер.